Ассаламу алейкум. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атайын фатвасына ылайык 1 марттан баштап 2025 жылдагы Рамазан айы башталат. Демек, орозо кармоо 1 марттан башталары анык. Ал эми 28 февралдан баштап ар бир мечиттерде таравих намаздары окула баштайт. Рамазан айынын башталышы 1 мартка туура келди. 1 марттан баштап Рамазан айында орозону кармай баштайбыз. Ал эми 28 февраль күнү биз таравих намазын окуйбуз. Бул боюнча бардык мечиттерде Кудай буйрса ушул таравих намаздары башталат. Ал эми быйылкы Рамазан айындагы ар бир момун мусулман үчүн, ар бир жан үчүн берилчү садака фитрдин өлчөмү дагы белгиленди. Buğdaydan, meyizden, undan 1 kilo 600 gramdan берилет, ал эми арпа курмадан 3 kilo 200 gram. Мунун бүгүнкү күндөгү орточо баасына дагы анык ачыктап чыктык. Биз ошол buğdayдын баасы 50 сомдон, мейиз 750 сом, un 80 сом. Ал эми арпа 90 сом, курма 900 сом. Эми муну орозо фитир берүүчү адам кайсы биринен кааласа, ошол биресинен берет. Бирок эми мүмкүн болушунча ушул алуучу адамга да пайдалуураак сумманы кармап бергени жакшы. Ошондой эле быйылкы Рамазан айынын дагы бир өзгөчөлүгү ошол фитир садаканы берүүдө муфтият тарабынан мындай бир жеңилдетүү ыкмалар иштелип чыкты. Ошол фитир садаканы бергенде мындай мобилдик тиркем аркылуу мындай бир QR код менен эле фитир садаканы, зекетти, садака, өзгөчө садакаларды берүүдө дагы ушундай бир QR коддор иштелип чыкты. Бул QR коддор ар бир мечитте илинди. Бүгүн биздин кайсы мечитке барсаңыз, ошол мечитте ушул QR код илинген, мобилдик тиркем аркылуу эле ошол жерден төлөп койсо болот. Орозо айында кылынган ибадаттардын баарысын жаратканын өзү кабыл кылсын. Ассаламу алейкум.